Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн дагы сиздерге 27 декабрь күнү Поспелихага келип, өзүмдүн райондун центриме келип, МФЦге келип, эки биздин кыргызстандык туугандар, биздин Кыргызстан жараны, биздин мекендеш эки адам үйлүү болду. Алардын документи кече мурдагы күнү тапшырган болчумун. Ошол мурдагы тапшырган документтер бүгүн тез арада жыл бүтүп өткөн үчүн жабылып бүтүптүр. Мына документтерди алдым. Мына эки документ. Так, ким эле Сахалинден туруп биздин Жеңиш акабыз алып койду. Эсиңизде болсо, баягы үй вокзальный көчөдө турган үйдү Жеңиш ака. Сизди куттуктайм. Документ алдым, буюрса. Анан өткөндө 155 миңге түшкөн үйдү Максатбек Мурмунскийден туруп алып койду. Анын документи дагы чыкты. Куттуктайбыз. Аны кандай десем, сиздерге дагы ушундай арзан үйлүү болуңуздар. Эмне болсо дагы биякта үйлөр көп, дагы чыгат. Өзүңүздөр издеп карап, авитон изилдеп карап тапсаңыздар болот. Эгерде менин кызматым керек болсо, мага кайрылсаңыз болот. Мен ошол аркылуу сиздерге жардам беришим мүмкүн. Азырынча мен Поспелихада турам. Дагы үйлөр көп чыгат. Буюрса, кечеги чыккан үйдү дагы 290 миң деп турган үй, кеми бар деп турган үй дагы сатылды. Буюрса, биздин кыргызстандык жердешибиз Кыргызстандан туруп алып койду. Буюрса, 280 миңге алынды, 10 миң түшүп берди. Анан теге Виктор Ивановичтин үйүнө дагы бүгүн соода болуп, ал дагы сатылып кетти. Буюрса, дагы үйлөрдү тартып чыгарам сиздерге, туугандар. Эч эме болбоңуздар, Данияр тартпай койду деп. Тартам, чыгарам, албетте, колумдан келет. Аны убакыт керек мага. Мен азыр үйүмдө жардамчылар аябай көп жардам берип атат, малга карашып атат. Мен убактарымды ошол үйлөрдү барып тартканга убакыт бөлүп чыгып келип атам. Бүгүн мына кар бизде бар жок кар. Не дейт элем сиздерге каалооларым, үй жоктор үйлүү болуңуздар, жери жоктор жерлүү болуңуздар. Биздин айылда жерлер сатууга чыкты. Өткөндө мен айтканмын, албетте мен эме кылам, биздин айылдан жерлерди алганга 20 сотуктан жер чыкты. Ким алам десе жазгыла, сүйлөшүп, доверенность аркылуу алып койсоңуздар болот. Документтери ушул мартка жакын чыгып калат. Төлөмдөрү ошол алдын ала төлөнөт. Андан 20 сотуктан чоңураак жер мыйзам боюнча караштырылган эмес экен. Себеп ал биринчи алып атканыңда 20 сотуктен эле максималдуу турунда программа берет экен, аны компьютер программасы. Анан өзүнүн мамлекеттик койгон баасы бар экен. Ошол баадан ылдый сатканга эч кандай жолу жок экен. Ошого баасы ошондой. Мен эми баягындай өзүм койгон ойлоп, ошого 35 миңге берсең жакшы болот эле деп ойлочумун эле. Бирок тилекке каршы аны биз өзүбүз койбойт экенбиз. Аны адистер да койбойт экен, аны программа коет экен. Программадагы кадастрдын өзүнүн бир өлчөмдөрү бар экен. Ошол өлчөмдөрү менен кадимкидей программа өлчөп, эсептеп, ошол бааны чыгарат экен. Ар кандай бир төлөмдөрү менен кошо, ошо мен кече айткан баасы чыкты. Буюрса, достор, 4 участка кече эле сатылып кетти. Өтө көп адамдар жазган болчу, мага дагы. Ошол мага дагы жазгандар, жазыңыздар, чалыңыздар. Сиздерге дагы көп участкалар чыгат. Буюрса, жолдоруну билдик, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Өкмөт менен тыгын иштешип, юристтер менен көп иштешип, баарыны билип туруп жасадык. Мына эми мен өзүмдүн ишимди аткардым. Сиздерге кандай десем, айткан болчумун, кылам деп, эмесине жетем деп жеттим. Буюрса, азырынча 12 участкадан 8 участка калды. Чалыңыздар, алыңыздар, үйлүү жерлүү болуңуздар. Мен сиздерге колдон келишинче жардам берем. Саламатта болуңуздар, достор. Көрүшкүнчө.